Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү, ТМЖ телеканалында дализдеги кеп. Биз эч кандай расмийлиги жок, өзүбүзчө сүйлөшөбүз. Бүгүн биздин студиябызда мындан 10 жыл мурда бардыгыбыз телевизордон көрүп, суктанып айрыкча эркек балдар артынан турап, шоу кылган адам мындай трюктарды кайталап жүргөн инсан келип отурат. Актер, каскадер, режиссер Адилет Ахматов. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Ден соолугуңуз, үй-бүлөңүз, иштериңиз кандай? Рахмат, жакшы, баары жакшы. Адилет Ахматов бул ким? Сиз каяктын тургунусуз? Ата-энеңиз, бир туугандарыңыз, негизи сиз кимсиз? Себеби бул суроону бергенин себеби сизди актер катары, каскадер катары эфирден гана көрөбүз. Ким экениңизди билбейбиз да. Өзүм ошо Каракылжа районунун кулуну болом. Ошо ата-энем, атам архитектор, 5 бир тууганбыз, эң улуусумун. Менден кийин 2 иним, 2 карындашым бар. Бардыгы үйлөнүп жайланган. Өзүм айта турган болсом, ошо келинчегим Оштон болот. 2 кыз, 1 уулдун атасымын. Азыркы учурда ошо Бишкекте жашап, Бишкекте кызмат кылам да, мындай жумуш кылып. Анан 9 класска чейин ошо Каракылжада окуп чоңойдум. Андан кийин ошо Ошко келдик. Ата-энем ишине байланыштуу. Мектепти бул жакта бүтүрүп, анан мектеп бүтөөрү менен эле Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетине тапшырып, ал жакта чындыгында 10 жылдан ашык окудум окшойт. Себеби биринчи окуу өткөндөн кийин эле 1 жыл өтпөй киного сунуш түшүп калды да. Себеби студент болуп чакта мектеп учурунда эле, мектепте окуп жүргөндө окуучу маалымда эле мен ушул жанагы каскадерлукка кызыгып, кино тармагына кызыккандыктан, ошо мектепте өзүмө жакын, өзүмдүн досторума ошо кызыккан балалар менен чогуу бир трюктар жасап, немелерди кылып жүргөндө, ошондо жанагы Союз таркагандан кийин биздин кыргыз киносу бир аз токтоп калгандан кийин анан Ошто биринчи Токтош Абыкеев деген режиссер кино тартып атам деп бизге мындай сунуш түшүп калганда, анан биз мектепти жаңы эле бүткөн балабыз. Ошондо биз үчүн мындай кызыктуу болгон да. Анан ошо окууну таштап коюп эле, окууну таштап коюп эле ошол киного кирип кеттим да. Анан ошонун аркасынан мындай аябай киного болгон кызыгуу күчөгөндүктөн таптакыр окууну унутуп койдум да. Анан кийин 1 жылдан кийин келсем, мени окуудан айдап салышыптыр. Айдаганы тууралуу эле кабарыңыз жок келдиңиз. Албетте, 1 жылда келбей калсам айда беришет. Анан кайра восстановить этип, кайра окуп жүрдүм. Анан кайра Бишкекке сунуштар болуп калды, ошо кино аркасынан кайра дагы ачышлык болуп кетти. Анан аягында мен ата-энем да түшүндү окшойт, бул окубайт окшойт деп, анан ошо апам жүгүрүп жүрүп кайра восстановить этип, анан давай жок дегенде заочно окуп ал деп. Диплом керек деп. Диплом керек деп, анан 2013 бүттүм да. Бирок дипломду как раз кече алдым десем болот. Куттуктайбыз. Неме жана көпчүлүк суктанган актер окууда университетте 2-ли 3-түү келип окуган экен да. Агай, башына келсек эми негизи сиздин адам болуп калыптанышыңызга, азыркы Адилет болушуңузга ким таасир берди? Же эмне таасир берди? Бир адам же бир нерсе деп айтыш кыйын, себеби ар бир ушундай бир кадамды басып өтүп атканда ар кандай себептер болот экен, ар кандай адамдарга жолугат экенсиң. Бирок чындыгында менин каскадерлукка болгон умтулуум бул албетте бул баягы Кытай кино жылдызы бул Джеки Чан. Эми азыркы учурда уже Голливудтун дүйнөдөгү таанымал Джеки Чандын немеси аябай түрткү болду десем болот. Ошол учурда ошо Джеки Чандын жаңы кинолору бизге келип баштаганда мен эсимде ошо 7-8 класста окусам керек. Мен көрүп мындай таң калгам да. Ушундай да болобу. Кантип эле адам ушундай болсун деп. Анан өз алдынча 1-2 ошо элементтерин кылып көргөндө окшошкондуктан мен таң калдым да. Демек кылса болот экен деп. Анан ошонун аркасынан өзүмө мындайча айтканда мындай цель деп коелу. Мен кичинемден эле айттым, мен болдум, мен каскадер болом деп эле. Анан сүрөткө да кызыкканым үчүн сүрөт тартып жүргөндө анан
бизде каскадерлук окуусу болбогондуктан анан ушу сүрөт окуусун тапшыргам да биринчисинде. Бирок сүрөттүк каскадерлук кино тармагы көбүрөөк үстөмдүк кылгандыктан ошо кино тармагына урулуп кеттим да. Жеки Чан деп калбадыңызбы? Эми ошол маалда менин деле агаларым кийинки муун деле бир топ ошол өткөл курактагы жеткинчектердин баардыгы азыр деле болбосун Жеки Чан болгусу келет, Жетли болгусу келет, Ван Дам болгусу келет. Дагы башка жаңы каармандар чыгып калды азыр. Бирок алардын эч кимиси каскадер болгон жок дагы, ошончолук көпчүлүктүн арасынан сиз сурулуп чыктыңыз. Сиздин эмне өзгөчөлүгүңүз бар эле? Эми өзгөчөлүк деле жок болсо керек. Менимче бул жөн жанагы катуу кызыгуудан болсо керек. Жана башында хобби болуп жүргөн нерсе мен кесипке айланып кетти да. Себеби жаштыкта көп эле ошону бул хобби катары эметет да баягы. Эми жаштыкта кызыгып ушунун аркасынан ойноп эметет. А мен бунун аркасынан ушул кесипке айланып кетти десем болот да. Анан жана айтып коет адам кесип тандайт депчи. Менин жеке оюм бул кесип кайра адамды тандайт дейм да. Себеби дегенде эгерде кесип адамды тандаган болсо, ошол адам ошол кесиптен кете албайт экен да. Мен мисалы үчүн кино тармагында иштеп башында кирип жүргөндө бул кесиптен башка кесипти дагы кылып көрдүм да. Бирок эмнегедир бул жака тартып туруп алды да. Анан ошондон ойлонуп койдум да. Демек адам кесипти эмес, кесип адамды тандайт окшобойт деп. Жеки Чан боюнча кумири туттуңуз да анычы. Ошо окшошкуңуз келди. Жолуккуңуз келди беле? Ооба, албетте азыр деле жолуккум келет. Азыркы учурда деле жолуга албадыңыз. Жок, жолуга ала албадык. Себеби ошо 2-3 жыл мурун жакшы бир проекттер болуп, ошо совместный бир проект болмок болчу, бирок тилекке каршы жана пандемия болуп кетип, ал проекттер токтоп калды да. Адилет агай, мисалы, сиз мыкты каскадер болуп элге үлгү болдуңуз, актер болуп атасыз, режиссер болуп атасыз, башка коңшу мамлекеттерден да сизди чакырат, чогуу иштешкенге деп көп угабыз. Бирок сиз адам катары өзүңүздү кандай баалайсыз да? Сиз жаман атанын жакшы уулу болдуңузбу же жакшы атанын жаман уулу болдуңузбу? Жакшы атанын жаман уулу болдум десем туура болот го дейм. Себеби атамдын өтүп ташып кеттим деп айта албайм. Себеби ушул даражага жеткирген бул ата-энем, атам ушу тарбиясын берип өстүргөн, ушул нутка салган. Себеби мен атамдын берген тарбиясы эмеде да. Мисалы үчүн мен эмнени каалабасам дайыма айтчу, балам, эмнени каалайсың, ошону эгер түбүнө көзүң жете турган болсо, ошол жолду тандай бер депчи. То есть бизде бир аз баягы неме бар да. Чектөө бар да кыргыздарда. Чектөөдөн дагы жанагындай кандай десем, бир ассоциация деп койсок болобу, стереотип деп койсок болобу. Бала кичине кезинде бир кесипти тандаса, анын кесиби келечеги жок боло турган болсо, айтат, аны эмне кыласың? Андан сен кийин үй бүлөңдү бага албайсың же бага албайсың. Андан көрө могул кесип танда деп, мен эми өзүмдүн тегерегим, дос чараларымдан көбүнө билем да. Мен ата-энемдин тандоосу менен ушул кесипке келдим же окуп калдым дегендерчи. Ошол жагынан бул нерсеге ата-энем каршы болчу эмес да. Кесип тандаган кесип сеники, андан кийин жашоо сеники депчи. Ошого атамдын эмесин эмете албайм деген. Кесиптен сырткары атаңыз сизге эмнелерди үйрөттү? Эмнелерди сиз жүрүм турум, адам менен мамиле кылышта баягы кичине эметип жүргөндөн анан кийин ошо атам өзү архитектор болгондуктан мен аркасынан архитектор окуган эмесмин да өзүм. Бирок ошо кызыгуу менен эле ошо үйлөрдүн проекттерин чызып, макеттерди жасап, ошо студенттик кездерде ошо кызыгуум болчу да. Анан апам айта берчү, сен атаңдын эле кесибин жолдобойсуңбу, колуңдан келет, тиешелүү, коопсуз. Себеби жанагы студенттик маалда баягы трюктар жасап жүргөндө буту колум сынып келе берчү да үйгөчү. Анан мени энелик кылат да. Жаны ооругандан эмне кыласың балам аны? Андан көрө ушу атаңдын жолун эметип жолдоп кете бер деп ошентчү. Анан мен эмнегедир баары бир ушу киного тарта берчү да, жан дүйнөм. Азыр ошол атаңыз, энеңиз берген тарбияны сиз балдарыңызга, кыздарыңызга бере алып атам деп ойлойсузбу? Ата-энем деле мындай ооз эки айтчу эмес да, просто жүрүм турум менен өзү тарбия берген да.
Мисалы үчүн атамдын ошо оор басырыктуулугу, өзүнүн алып жүрүүсү, ошону көрүп мен баягы кандай десем, ошо тарбия алганбыз да. Мен деле ойлойм, ошо балдарыма мен өзүмдүн жүрүм турум менен ошондой тарбия бере алсам депчи. Негизи эми баягы бала, кыз болобу, бой жеткичекте все-таки үйдө эне тарбия берет да. Андан кийин уже ата башкара баштайт десем болот. Кайсы жолго салаарынчы. Акыркы бир 4-5 жылда чындыгында мен өзүмдүн үй бүлөмдөн алысыраак жүрүп калдым, баягы чет жакта болуп, проекттер болуп калган. Акыркы 2 жылда мындай стабильный уже үйдөмүн да, балдарым менен. Менен чогуу болуп, алар менен мындай маектешип, сүйлөшүп дегендей. Мурун чындыгында убактым болчу эмес. Сизде ушул архитекторлук, куруучулук касиети атаңыздан өткөн, мүмкүн кандан өткөн касиеттер, сүрөтчүлүк, актер, каскадерлук сапаттар балдарыңыздан кезип атабы? Кичүү кызым ошо кызыгат. Азыр ушул 1-класста окуйт, бирок эмнегедир ошондой кинолорду көргөндө кызыгып, мындай мен гимнастикага бергенбиз. Ошо чоңойгондо ошо гимнастика болом, же ошо каскадер болом деп үмүттөт. Бирок улуу кызым болсо ошо сүрөтчүлүк жагым мындай тарткам десем болот. Дизайнер болом деп дайыма сүрөт тартат үйдө. Ошо сүрөт немесине тапшырып койгонбуз, ошондо окуп үйрөнүп атат. Ортоңку уулум болсо эмнегедир бул азыр пока башка профессияны танат. Мен шеф-повар болом деп кулинарияга кызыгып кеткен да. Тагаларын тартып калган дебейсизби? Мүмкүн. Анан агай, мисалы, сиз өзүңүз эми өмүрүңүздүн баарын ушу кесипке арнадыңыз да, арнап келатасыз. Анан бир учурда өкүнбөйсүзбү? Мен каскадер болбой эле башка кесип архитектор болуп кетсем, азыр тынч жашамак экем же дагы башка деген өкүнүү, артка чегинүү учурлар болобу? Өкүнүү учурлар болгон, кайсы учурда бул баягы трюк кылып атып, бир травма алып, же жаның кыйналганда, ошондо ичиңден айтасың да, эмнеге бул кесипти тандадым, ушундан көрө жөн эле, ошо сиз айткандай атамдын кесибин улантып кетсем болмок эле, жанды кыйнап эмне кылам деп. Бирок албетте ал жан деген, травма деген бүткөндөн кийин ал жанагы орун унутасың да, кайра эле ушул кесипти. Бул мындайча айтканда образ жизни болуп калды го дейм. Бул канчалык өкүнбө, бул баары бир бул нерсеге тартып бере турган нерсе экен. Анан акыркы жылдары түшүндүм, мунун өкүнүп кереги жок. Наоборот, кийин мен караганда, эгер ушул кесипти тандабай калган болсом, ошондо көбүрөөк өкүнмөкмүнбү депчи. Ишиңиздеги кыялды ишке ашыра албай калды. Балдарыңыз ушундай сиз баскан жолду басышын каалайсызбы? Эми эгер балдарымдын тандоосу болсо, албетте мен каршылык кылбайм. Кайра жардам бермекмин, колдомокмун. Жетли Жекичан, сиз күмөр туткан Жекичан бир канча жеринен сынган экен да, сөгүчү. Анан сизде канча жолу травма алдыңыз? Кайсы жерлериңиз сынды? Ал үчүн кайра калыбына келиш үчүн канча убакыт кетип короттуңуз? Жаштык кезде жанагы травма алганда бат эле бүтчү. Бир айга жетип жетпейли. Анан азыр эми билбейм, эми буту колум десем, ошо канча жериңиз сынды, канча жолу сынды ушул денеңиз? Травма алдыңыз? Эми сыныкты айта турган болсок, бул бир 15-20 жакын жерлерим сынды десем болот. Андан тышкары эми баягы ушуп чыгып кеткен, сырылып, же кесилип кеткен жерлери болот. Акыркы 4 жыл 5 жылда мен өзүм трюк кылбай калдым эле. Постановщик болуп, каскадерлордун үстүнөн иштеп калгандан анан былтыркы жылы ошо Жамиля деп кино тасмасы тартылып баштаганда, ошо жаңы жайлоого чыгып, жаш балдар секирип аткандан мен да эмнегедир баягы жаштыкты эстеп кызыгып, анан 1-2 секире коеюн десем, ошо бутумдан травма болуп алдым да. Анан бир 3 ай үйдө жатып калдым. Анан ойлоп койдум, может карып атамбы деп койдум. Негизи жаш өткөн сайын айтат, травманын кайра эме болушу, бүтүшү бир аз узарат да. Сөөк катый баштайт да. Номад боюнча, Номад менен кызматташууңуз боюнча айтып кетсеңиз, сизди Казакстандан чакырып бир канча эл аралык кинолорго тартылууга сунуш келип түшөт деп угабыз. Анан негизи кызматташуу кандай жүрөт? Кыргызстандык каскадерлор үчүн бул уюмдун кандай пайдасы, зыяны тийип атат, таасири тийип атат? Эгер Номад
каскадерлук тобун айта турган болсок, бул топко бир 20 жыл болду, 21 жыл болуп атат. Башында ошо Жайдарбек Күнгүнжинов деген эме турат, башчысы. Бул казак. Казак. Актер бу жайгин. Жок, бул өзү цирковой артист деп койсок болот. Булар династия цирковой артист. Булардын атасы дагы циркте артист болгон, конный неме боюнча ат үстүндө ошо эметип. Андан кийин азыр бул өзү ошо цирктен ошо каскадерлук киного келген, бирок дагы деле цирк менен байланышта. Анын баласы, кыздары дагы, келинчеги дагы ошо цирк менен байланыштуу да. Анан бул топтун пайда болушу бул биринчи жанагы көчмөндөр киносунда казактар тартканда, ал учурда кыргыз каскадерлор болгон, Үсөн Кудайбергенов байке ошол өзүнүн командасы менен барып иштегенде, булар цирковой немеден барып, булар дублировать эткен, жана Жигитовко кылган жерлеринде. Ошондо анан Жайдарбекке орустар жактан сунуш түшкөн, сен өзүң да каскадер ачып көрбөйсүң дегенде, бул айткан мен каскадер эмесмин дегенде, бирок биздин кыргыз каскадерлор менен баягы жакын дос болгондуктан тең туштар келип айткан, сен ача бер, биз силерге жардам берели деп. Колдоо көрсөтөбүз, үйрөтөбүз жаңы балдар деп. Ошо биздин байкелер мындайча айтканда ошол топтун ачылышына түрткү болгон да, кыргызстандык байкелер десек болот, каскадерлор. Мен бул топко мындайча айтканда кокусунан эле кирип калдым десем болот. Ошо Бишкекте кыргызстандык байкелер менен тааныш болгондуктан, капысынан бир кафеге кирсек, ошол Жайдарбек менен ушу биздин байкелер отурган экен. Анан учурашып таанышып калсак, тиги байке айтып калды, бул дагы каскадер бала, ошо Оштон болот, мындай деле. Жайдарбек сурап калды. Кайсы кинолорго тартылгансың, кандай кинолорду деп. Мен айттым, жок, жөн эле роликтер тартышып, анан ошо телефондон өзүнүн роликтерди көрсөткөндө аябай кызыгып эле, бир айдан кийин мен сага чалам, ушундай чоң проект болот, Казакстанга келесиң деди. Макул деп номеримди алган, бирок ошондон кийин мен аны эсимден чыгып кеткен. Бул эми канча жашыңызда болот? Бул 2009-жылдар десек болот. 2009-2008 жылдар экен. Ошентип жүрүп, анан чындыгында бир айдан кийин чалды. Анан ошо жана миң бала деп казактардын тасмасына биринчи жолу өзүм баргам. Барып тартылып бүткөндөн кийин ошолор менен андай тыгыз байланышта болуп, кийин өзүмдүн командамды ал жака тартып баштадым. Андан кийин ошо азыр мындай тыгыз байланышта иштешип атабыз десем болот. Анан эми бул жакта мындай минус жагы деп деле айта албайм, мындай минус жактары деле жок. Бирок көбү бизде айта берет, өзүбүздүн мындай кино тармагындагылар, эмнеге силер өзүңөр ачып кылбайсыңар, ушинтпейсиңер деп. Ошол эле суроону мен берейин деп атам да, себеби менин угушумча ал казакстандык казактар дей берейин эми, казакстандык адистер эл аралык же чет элдик кинолорго катышканда өздөрүнүн табылбай, акыркы вариант калбай калганда гана кыргызстандык каскадерлорго кайрылышат. Эгерде өздөрүндө болсо, кыргызстандыктарды чакырбай деле коюшат деп айтышат да. Анан сиздерде деңгээл болсо, тажрыйба жетишерлик болсо, эмне үчүн Кыргызстан өзүнчө уюм ачып, Кыргызстан өзүңүздөр эле, анан чет элдик айталы долбоорлор менен өз алдынча иштешсе болбойт? Жок, биз иштешип эле турабыз. Азыр деле мисалы үчүн Оматтан тышкары деле ошо чет элдик Индия менен, Турция менен иштешип турган учурлар болот. Биз өзүбүз деле өз атыбыздан, Оматтан эмес, өзүнүн атыбыздан иштеп атабыз. Могу кореялыктар менен иштешкен учурлар болду. Анан өз алдыбызда эле иштеп атабыз азыркы учурда делечи, бирок Номад бул мындайча айтканда баягы интернациональный команда болуп калганда, бул жерде бренд болуп калды да. Брендтен дагы бир эле казак кыргыз эмес, бул топто Канададан бар, Болгариядан бар, Украинадан бар, Кытайдан бар. То есть бул мындайча айтканда как ассоциацияга окшогон группа деп койсок болот, Номадчы. Мисалы үчүн эгер чындап сенин деңгээлиңе ылайыктуу бир проект чыга турган болсо, алар кете берет да. Бирок биз мисалы үчүн Номад азыр күтүп отурбайбыз да. Биз качан жумуш берет же мындай деп. Жок, биз өз алдыбызча иштей беребиз, чет жактан келсе иштей беребиз. Бизге ылайыктуу жумуш болсо, алар чакырат, биз бош болсок барып жумуш кылып келе беребиз да. Анан да, чындыгында биз өзүбүздүн мындай топту азыр ошо дүйнөлүк немеге алып чыга турган немебиз, ой максаттарыбыз бар. Азыр ошонун үстүнө иштеп атабыз десек болот да. Не тоскоолдук болуп атат?
келип эле каражат маселеси же? Каражат дагы чоң эме ойнойт. Себеби Номадтын бул түзүлүшүндө албетте ушул мамлекет дейлиби же бир жеке ишмер адамдар жардам бергенби? Номад өзүнүн базасын түзүп алган да. Башынан түптөп үмүт болгондуктан жанагы Атай балдарды үйрөтө турган эмелери болгондуктан булар дайыма ошол неменин үстүндө турат да. Биз эми өзүбүз деле мындай жүгүрүп изденип көргөн жокпуз чындыгында. Жалдырганды билбейбизби чындыгында. Ошо бир аз колдоо болуп, ушундай баягы база түзүп алсак, мүмкүн батыраак чыгып кетебиз дейбиз да. Биринчи эмгегиңизди канча жашыңызда жараттыңыз эле? Режиссер катары, актер катары, же каскадер катары? 2003 или 2004 биз Ошто жүргөндө ошо өз дос балдар менен конец фильма деп бир фильм тартканбыз өз алдыбызча. Ошол биринчи болуш керек. Ошол жерде режиссерлук да кылганмын, актерлук да кылганмын, каскадер да болгонмун десем болот. Ошол тасмада сиз өзүңүздүн келинчегиңизди актриса кылып тарткан деп айтышат. Эмнесине карап тандап алдыңыз эле? Сулуулугуна? Тааныш болгон үчүн го дейм, жакындашып болгон үчүн, жакшы билген үчүн го дейм. Эми ал учурда биз кино тартканды жакшы билбегендиктен, жана кастинг дегенди деле билген эмеспиз, тандоо дегенди билген эмеспиз. Кимибиз жакын болсок, кимди жакшы билген болсок, ошол адам менен жакшы сүйлөшө алган болсок, ошол тартканбыз да. Мен ошол теле тең туштарыңыз менен сурасам, алар айтып атышат, аябай жакшынакай кыз эле, элдин баары суктанчу. Анан мүмкүн сиз мамилеңизди жакындатыш үчүн, бири-бириңиздерди жакындан билиш үчүн атайын чакыргандырсыз. Мүмкүн, ал жагы да болушу мүмкүн. Ооба. Жанымдан кое бергим келгендер эместир. Канча сүйлөшүп жүрдүңүздөр андан кийин? Эми дос катары эле сүйлөшүп жүргөнбүз. Көп эле жыл сүйлөштүк, 5-6 жылдай дос болуп сүйлөшүп, ушу биздин топ менен чогуу жүрүп. Сыр билгизбей. Бири-бирибиздин жактырганыбызды бири-бирибизге билдирбей, айтпай дегендей. Негизи жашоодо ар бир адамдын орду бар да. Ата-энеңдин орду сөзсүз көрүнүп турат, бир туугандарыңын, балдарыңын, дос жардын дегендей. Аялыңыздын сиздин жашооңузда орду кандай? Эми баш кошкондон кийин албетте орду чоң десем болот. Себеби мен чындыгында чыгармачыл адамга чыдап жашаш кыйын десек болот да. Ар кандай учурлар болот, кызганычтар болот. Себеби мен постоянно ушу площадкада жүргөндүктөн ар кандай учурлар болот, ар кандай кыздар сүрөткө тартат, түшөт, эме кылат. Анан өзү кызганбаса дагы анын тууган уругу же дос жарлары айтышы мүмкүн, учурлар болот. Сен күйөөң мынтип жүрөт, кызганбайсыңбы десе жанагы. Эми ой ар кандай ой кетет, анан ошол учурларда кызганыч болот. Анан бирок ошол учурда дагы ошо келинчегим чыдап, түшүнүп, мени колдоп, менин ушул өзүмдүн кесимиме болгон сүйүүмө ишенип, андай колдоп келет да азыркы учурга чейин. Анын актриса болушун каалайт белеңиз? Келинчегиз. Актриса эми өзүңүз тарттыңыз да бул кесипти. Азыр бир-эки мындай тартам десем өзү эметет. Каалабайбы? Бир үйдө бирөө болсо болот. Кереги жок. Бирок кино тармагына мен менен чоң иштегиси бар. Грим болуп өзү дагы ошол келинчегимде жакшы сүрөт тартып эме кылат. Ошо гримге кызыгат. Анан ошо окуусун окуп атат азыр. Кызыгып, анан сен өзүңдүн чоң проекттериң болсо, ошо мисалы грим болуп берейин депчи. Жанында жүрөйүн деп. Семейный бизнес кылайлы деп. Агай, анан сиз эгерде сиз дебейин, Адилет Ахматов жаныбар болсо, кайсы жаныбар болмок эле? Маймыл го. Деп ойлойсуз, э? Машина болсоңузчу? Машина болсом BMW же Mercedes болушу мүмкүн. Жашоодо дагы кимди кумир туттуңуз? Кимдер сизге мындай көрүнүктүү инсандар дейлиби? Кимдер сизге үлгү болуп алдыга ар дайым тартып турду? Давай иште, Адилет отурба, тур, сен мондай болушуң керек деп кимдер сизге түркү берип турду? Өзүмдүн эле жакын туугандарым бар, абаларым десем болот. Ошолор дайыма колдоп, түрткү болуп турчу. Мен чөгүп баратканда
же бир нерсе колумдан келбей баратканда ошолор дайым түрткү болуп турчу. Андай адамдар көп болду. Даже жакын досторумдан десем болот, ата энемдер деле, ошол эле жана келинчегим кайра эле мен жумуш болбой баратканда же бир нерсени туура эмес кылып атканда же чөгүп баратканда дайым айтып турчу. Сен ушул жашка чейин, ушул учурга чейин ушинтип келдиң, мындан ары эми дальше кетишиң керек деп. Анан бирок азыр уже каскадерлукка эмес, көбүнчө ушу режиссерлукка көбүрөөк маани берген үчүн режиссерлук жакка көп неме болуп, ошол режиссер адамдар менен көбүрөөк байланышканга эметип баштадым да. Болот Шамшиев менен акыркы ушу 5 жыл чогуу жүрүп калдым. Дайым үйүнө барып, чай ичип, сүйлөшүп, бош убакта чогуу отурчубуз. Анан көбүнчө ушул адам дагы мага көп түрткү берди десем болот, көп жактан үйрөттү десем болот. Анан албетте азыр чет элдик режиссерлорду көбүрөөк мындай аңдып калдым десем болот. Албетте алардын кинолорун баскан тургандарын көрүп, кандай ийгиликтерге жетип атат, кандай кемчиликтер болуп атат. Чыгармачыл адамдар көп чөгөбү? Бат-баттан ушундай өзүн Мурун ошондой болчумун. Бир аз мындай эме болгондо чөгүп бат эле эмеге кирип кетчүмүн берсе, бирок азыр андай эмеден чыктым десем болот. Азыр мындай более консерваторский эмеге кирип кеттим десем болот. Акыл келип, сезимден караган акыл кенени көбүрөөк иштеп дегендей, э? Адамдын кыялы дайым эле орундала береби? Мисалы үчүн мен кыялды бул орундалбай турган нерсени деп ойлойм да. Максат бул орундала турган нерсе деп ойлойм да. Мисалы үчүн мен кыялданам, бул түшүнөм да, бул кыялым болбойт. Бул өзүмдүн башка бир дүйнөм. Эч кимге айтпай деле. Эч кимге айтпай, ошол дүйнө менен жашайм. Бир нерсе болгондо, мындай ички дүйнө нерсе болуп атканда, ошол кыялыма кирем дагы, ошол жактан мен өзүм кайра чыгам да, мындай башкача адам болупчу. Максат бул болуш керек. Максаттын аркасында бул цель, анан план, то есть максат койдуң, демек ошого жетишиң керек да. А кыял бул сенин дүйнөң. Сен даже балаңы дагы, ата энеңе дагы, даже аялыңа да айтпайсың да. Ошол менен өзүңдүн дүйнөңдү жашайсың. Учур келгенде чыгасың дагы, кайра ыкка түшүп кете бересиң. Кыялдын болгону жакшыбы? Албетте. Кыял болбосо анда жашоонун кызыгы жок да. Бир жеринде дүйнөнүн биз билбеген жыртык бар дешет да. Ошондойбу? Ооба. Неге? Биригем дүйнө дешет. Эми бул стереотип да болушу мүмкүн болушу да мүмкүн. Себеби бунун түбүнө эч ким жеткен эмес чындыгында. Анан ар бир адам өзү изденет да. Мен азыр өзүм ким билем, менин атым деле. Кесибим каскадер, режиссер. Бирок чын-чынында если терең ойлонуп сойро турган болсоң, киммин десем, мен жообун таппайм да. Ошого көп изденем. Эмнеге депчи? Киммин чын эле деп. Мисалы, кинону көрсөк, кандай гана кино болбосун, бул чыныгы жашоодон алынган дешет да. Бирок ошол эле учурда, орусча айтканда, салыштыруу бар. Прямо как кино дегенчи, кинодогудай жашайт экен, кинодогудай сүйгүм келет бирөөнү, кинодогудай жашагым келет деген сыяктуу бир элесиз айткандай кыял бар да. Эми сиз киноду жөнөкөй жашоодо жашап атасыз, кинону жаратып атасыз, киного тартылып атасыз. Жөнөкөй жашоо менен кинонун айырмасы эмнеде? Айырмасы чоң. Кино бул биринчиден көркөмдөлгөн. Албетте жашоодон кандайдыр бир айтканда бөлүктөр алынышы мүмкүн, адамдын характерлери жана образдары алынышы мүмкүн. Бирок жеке эмесинен ала турган болсок, бул кино менен жашоо таптакыр эки башка. Чындыгында. Кайсы жанрда болбосун, боевик болобу, комедиясы болобу, драмасы болобу, жашоодон бөлөк болот. Жашоо кинодон эгер ужасын алайлы же боевигин алып турган болсок, жашоо андан дагы оор болот да. Кыйын, татаал. Бактылуу чакты драманы алып турган болсок, кинодон жашоо андан дагы жогорураак турат десек болот да. Кинодон да жогору бактылуу адам жашоодо кыла алса болот.
Сиздин артыңыздан азыр канча шакирт дейбизби же командаңызда канча адам бар? Бир 30га жакын адам бар. Мисалы үчүн азыр Ошто дагы, Бишкекте дагы. Алардын баары сизди ээрчип жүрүшөт. Ээрчип жүрөт дегенде эмес, биз бир топ болуп иштейбиз да. Алар эми сизди бекер ээрчип жүргөн жок да. Сизди ийгиликтүү адам катары көрүшөт, сизге окшошкусу келишет, сиз жеткен нерселерге жеткиси келишет. А сиз чындап эле ийгиликтүүсүзбү? Ийгиликтүү деп ийгиликтүү деп ойлойм негизинен. Бирок ушул даражага, ушул деңгээлге жеткенимде албетте бул ошол азыркы жүргөн досторумдун дагы чоң салымы бар да. Мисалы үчүн алар болбосо мен ким менен мындай тартмакмын же ким менен кылмакмын дегендей да. Албетте баягы ошо сиз башында айтпайсыз, ээрчип жүрөбүз. Жок, ээрчиген эмес, биз чогуу жүрөбүз дайым десем болот да. Ошого мен баягы өзүм буларга ошо мотивация берип, мен дайым эметип жүргөнүм үчүн мүмкүн ошо ойлошот, биз ээрчип жүрөбүз. Чындыгында биз чогуу эле жүрөбүз. Өзү сурайын дегеним, ийгилик кантип ченелет да? Маселен, кээ бирлери блогер болуп эле YouTube'дан болбогон материалдарды тартып жүрүп, анан эл таанып калса, ошол ийгиликтүү деп ойлошот. Кээ бирлери кайсы бир эл аралык конкурстан биринчиликти алса, ошол ийгиликтүү болот. Кээ бирлери үй бүлөсүндө балалуу чакалуу болуп тынч жашаган, ошо ушул менин ийгилигим дешет. Сиздин мерчемиңизде ийгилик эмне менен өлчөнөт? Бул нерсе боюнча чындыгында ойлонуп көрбөпмүн да. Эми ийгилик деле бул салыштырмалуу да чындыгында. Сиз айтсаңыз азыр өзүмдү алда койгон көп максаттарым болгон үчүн, мисалы көбүнө жете элекмин да, дагы делечи баягы. Ошого мүмкүн ошо ийгиликке келе аткандырмын деп ойлойм да. Эгерде эми биз канчалык чоң адамбыз, чоңдорчо ойлонобуз деген менен жана сиз айткандай кыял бар да. Сиздин 3 айткан сөзүңүз, 3 айткан тилегиңиз ишке ашат эле десе, эмнелерди сурайт элеңиз? Айталы, алтын балык кармап алдыңыз, анан ал айтып атат, адилет айт, сен эмнени каалайсың, мен аткарып берейин десе. Мен эгер ошондо алтын балык кармап койсом, мен ойломокмун, мен ушул тарых, то есть баягы арка жакка бир кайтарып кел депчи. Ата бабаларыбыздын жашоо турмушун көзүңүз менен көргүңүз келет. Потому что азыркы койгон максаттарыма мен өзүм көзүм жетет, ошого мен жетишем дегенгечи. Бирок мындай эми бул жомок болуп атпайбы? Чындыгында алтын балык кармап турмаса, мен албетте мен артка ата бабаларым көрүп келгенге ошондо суранмакмын да. Агайынан азыр эми сиздин артыңызда 30дай адам эми чогуу жүрөсүздөр, чогуу максаттап атасыздар. Алдыда өзүңүз айтып өттүңүз, максаттарым бар, жетем ага деп көзүңүз жетип атат. Сизден эмнелерди күтсөк болот? Жаңы долбоорлоруңуз жөнүндө, жаңы максат пландарыңыз жөнүндө көрүшсөңүз. Ошо бир 2 жыл, былтыр мурдагы жылдар бир 2 чоң проектке даярдыктар тартып жасап койгонбуз. Буюрса деп атабыз. Азыр ошо чет элдик мындай инвесторлор, продюсерлер менен байланышта болуп атабыз. Эгер ошолор ишке ашып кете турган болсо, возможно, быйылкы жылдан ошо бул дүйнөлүк аренага чыга турган ошо фильмдерди биз тартып баштайбыз бул жактан. Ошо Кыргызстан өзүнүн чет элдик специалисттер менен. Ошол учурда көбүнчө биздин өзүбүздүн немелерибиз болот, специалисттер болот. Анан азыр акыркы учурда неме болуп атпайбы, бизде кыргыз киносу 2 немеге бөлүнүп калды да. Бул жана автордук жана жанрлык немеге бөлүнүп калды десек болот. Автордук фильмдердин көбү бул фестивалга барат, бирок мындай масса көрө албайт да. Анан ал фильмдер фестивалга барганы менен дүйнөлүк прокатка чыга албайт. Бир көрүлөт ошол боюнча. Эми фестиваль определенный бекитип бир эмелерге сатып атышат. Жанры тартылып аткан фильмдердин көбү бул биздин Кыргызстандан чыга албай калды да. Өзүбүздүн элге эле арналып тартылып калды десек болот. Ошол 2 бөлүктү биз колдон келишинче аз бириктирип туруп, биздин тартылган кинолор чет элге сатылышы да керек. Фестивалдарга да катышыш керек, бирок ошол учурда дүйнөлүк прокаттарга чыгыш керек деген максат менен ошонун үчүндө иштеп, буюрса азыр
ошо канадалык, италиялык продюсерлер менен азыр байланышта болуп атабыз. Индиялык продюсерлер менен кызыгуулар жок эмес, бар. Биз аларга даярдап, кыскача кылып тартып, ошо эмне жөнүндө кино болот, кандай кино болот, ошо жөнөткөнбүз да. Буйруп калса, быйылкы жылдан баштайбыз да ошолорду. Каражат маселеси кандай? Ошо каражат маселесин ошолор колдоп берет. Өздөрү көтөрүп берет. Биз талап кылган каражатты Кыргызстанда көтөрө албайт чындыгында эч ким. Көп каражат керек болот. Агай, сиздин каскадерлук өнөрүңүз негиде ошо аткадан ар секирип, бери секирип, от менен секиргениңиз мындай сырттан караган адамга аябай эр жүрөктүктү талап кылган кесип катары кабыл алабыз да биз. Сиз эмнеден коркосуз? Ой, корко турган нерселерим көп эле. Суудан корком чындыгында. Эмнегедир. Көлгө түшпөйсүзбү? Жок, түшөм. Стикофобиям бар да. Жылаандан эмнегедир мындай эме итрикейим бар. Корком деп билбейм, бирок эмнегедир эмем болот да. Анан эми каскадерлукка байланыштуу нерселерден андай нерседен коркпойм чындыгында. Бирок анан көп айтат, жалгыздыктан коркосуң. Жок, жалгыздыктан коркпойм эмнегедир. Чыгармачыл адамдар үчүн жалгыздык жакшы мүмкүнчүлүк болуп берсе керек. Ооба, кээ биринде ошо көп учурда мен ошо келинчегиме балдарымды үйдөн атайын кетирип берем. Эс алып бергиле, мен мага бир 1-2 саат убакыт бергиле деп. Анан эмне кыласың, иш кылам, иш кыласың? Жатып алып иш кылам депчи. Болуптур деп. Ар бир өзүнүн немесинин убактысына келгенде адам корккону чыгат го. Корку сезимдер болуш керек адамда, анда болбосо анда адам болбой каласың го дегендей. Рахмат агай, анан сиз атайын убактыңызды бөлүп берип маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билгизебиз. Сизге бир мүнөттүк эркин микрофон берели. Жалпы сизди көрүп, сизден таасирленип аткан жаш муунга дейбизби, өзүңүз тең курактууларга кеп кеңешиңиз болсо? Рахмат, чындыгында кеп кеңеш бере турган деле даражадагы адам болбосом керек, бирок ошентсе дагы кандай учур болбосун адам эч качан чөкпөш керек, алда койгон максатка жетиш керек деп ойлойм. Ошонусу менен жашоо кызык. Албетте баягы мен мурун ойлочумун, мындай мен үчүн карьера эң биринчи болсо керек деп. Жок, азыр мен үчүн бул үй бүлө. Үй бүлө болсо карьераны курганын деле пайдасы жок. Ошого айтам, бул үй бүлөгө бекем болуш керек. Анан дайым ошо алда койгон максат болуш керек. Тынчтык заманыбызга. Тилегиңиз орундалсын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Адилет Ахматов агай болду. Ишиңизге ийгилик. Биз кайрадан көрүшөбүз. Аман туруңуздар.